Gündemi жыйынтыктын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Региондо Абалким автордук программасы. Эфирде сайтка сереп берүүбүз. Акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бөйрөгү ооруган жарандар мамлекеттик ооруканадан жардам ала алышат. Бүгүн Бишкек, Худжант, Бишкек багыты боюнча Жанды гүлдөр аламына саякат жасаңыздар келсе. Сиздер менен мекендештер долбоору саясий, социалдык, маданий жана башка багыттагы маалыматтык көрсөтүүлөрү менен регион телеканалы эми Нарын шаарынын тургундарын да камсыздап жатат. Үстүбүздөгү жылдын 1-июнунан тарта аталган телеканал Нарында да көрсөтө баштады. Буга чейин жергиликтүү жашоочулар биздин каналды социалдык бардык баракчалар аркылуу гана көрүп таанып келген болсо, эми сыналгыдан да көрө башташты. Регион ТВ каналы тартып атат. Айылдын өнүгүүсүн бизге тартып көргөзүп берип аткан, биз бардык жагынан жаңылыктардан кур калбай ушундай көрүп атканыбызга ыраазычылык айткым келет. Ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп эл журттун мындай кругозорун өстүрүп жетишкендиктерге жетип аткандыгы эл журтка таанытып тургандарына чоң рахмат айткым келет. Эми Нарын шаарынын тургундары регион телеканалы тарабынан даярдалып жаткан продукциялар менен гана таанышып тим болбостон, каналга ар кандай маселелер менен кайрылууга мүмкүн. Телеканал жергиликтүүлөрдүн социалдык маселелерин, чечилбей жаткан көйгөйлөрүн, аны менен катар жетишип жаткан ийгиликтерин да чагылдырып берүүгө даяр экенин белгилейт. Буга чейин ушул Нарын областына өзүбүздүн аймагыбызды камтый албай жүрдүк эле. Мына жакындан бери биз Нарын областында дагы толук көрсөтө баштадык. Эми мындан ары ушул Нарын жергесинде жашаган биздин элибиз регион телеканалынын даярдаган продукцияларын, материалдарын түз өздөрүнүн телевизорунан көрүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралды. Аны менен катар биз ушу Нарын элинен суранып кетет элек. Мындан ары биз ушул жердеги баягы көйгөйлөр болсо, ал жердеги ар кандай маселелер, же болбосо жетишкендиктер болсо, ал жердеги кайсы бир маданий бир чоң иш-чаралар, же социалдык кандайдыр бир иш-чаралар өтүп аткан болсо, биз дайыма кызматташууга даярбыз. Нарында каналдын көрсөтүлүшүнө болгон далалат дээрлик 1 жылга созулду. Жылдык аракеттин артында атайын санарип техникалык багытындагы сүйлөшүүлөр, Нарындагы станцияга каналдын толкундарын таратуучу жаңы приборлорду орнотуу жана башка ишмерчемдер аткарылды. 1 жылдан бери биз ушул жакка РРС 13 деген станцияга жаңы передатчик орноштурдук. Азыркы учурда ошол жаңы передатчик аркылуу Нарын шаарында көрсөтөт. Келечекте ошол Нарын шаарынын тегере четтери эмес, Нарын облусу боюнча деле чыкканга аракет кылабыз, аймагы боюнчачы. Азыркы болсо только Нарын шаары чыгып атат. Андан сырткары ошол жердеги биздин мекендештер, биздин жашоочулар өздөрүнүн телевизорларын, антенналарын перенастройка кылса, регион телеканалы тартып уже көрсөтө баштайт. Регион телеканалынын республика боюнча бардык аймактарды камтуу аракети өзгөчө мааниге ээ. Анткени биз жогоруда белгилегендей, калктын ар кандай маселелерин чагылдырууга, алардын үнүн жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирүү аракетин көздөйт. Элдин пайдасы үчүн иштеп жаткан көрсөтүүлөр аркылуу учурда жүздөгөн жарандардын чечилбей келген маселелери оң тарапка иштеп жатканын да айта алабыз. Мен жакында Нарын областына барып, ушул жерде регион каналынын программасын көрүп абдан сүйүнүп калдым. Демек регион областтарга чыгып иштеп жатат. Ар бир региондун өзүнүн маселеси бар. Анын социалдык маселеси бар, инфраструктурасы бар, чечилбей аткан маселелер бар, жашылдандыруу бар, жана башка. Ошонун баарында биздин массалык маалымат каражаттары жардамга бериш керек. Сөз деле барып эле бүтпөй аткан бир жерди чукуп, аны тартып көргөзүш керек эмес. Келечекте ошол региондун маселеси кандай болот, кандай кылып көрүктөнөт, кандай инфраструктура өнүгөт, эмне социалдык маселелер бүтөт. Эртеңки Жалал-Абад бүгүн эмне болот? Эртеңки Нарын кандай болот? Анан чечүүчү маселелер ушундай болуш керек. Ошон үчүн биз регион каналын колдошубуз керек. Мен как коллега катары ал жердеги кесиптештериме мен ийгилик каалайм. Мына регион телеканалынын теле берүүлөрү Нарында да көрсөтүлүп баштаптыр. Мен өзүм Нарындан болом. Анан ушул жердештерим мага айтып атышат да, бизде регион телеканалы көрсөтүп баштады депчи. Анан ошол маалыматтын жетиштүүлүгү боюнча көп маалыматтар менен кабардар болууда ушул айыл элине абдан жакшы болду да. Мындан аркы кесиптештеримдин
ишине ийгилик каалайм. Ошондой эле регион телеканалы 1-июльдан тарта Талаш шаарында да тарта баштайт. Учурда тийиштүү иш-аракеттердин соңку этаптары көрүлүүдө. Аны менен катар каналды бир эле сыналгыдан эмес, эми мобилдик тиркеми аркылуу уюлдук телефондон дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун онлайн көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал үчүн ТВ онлайн Кыргызстан тиркемесин көчүрүп, регион каналына кошулуу жетиштүү. Муну өзүнө скачать этишип алат, анан бекер көрүшөт да. Нурзада Сыдыкова, Кудакалы Соморалиев, регион Бишкек.